Туугандар, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн буюрса Бишкек шаарынан мына ушул сиздер көрүп турган автоунаа Kia K7 сатууга коюлду. Туугандар, буга чейин кара Грандеурду сатканмын. Өзүңүздөр билесиздер, көргөнсүздөр. Биздин эле көрүүчүлөрдүн арасынан Жалал Абад, Кочкор аталык биздин туугандар алып кеткен. Кезектеги унаабыз буюрса Kia K7 чыгарылган жылы 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 3 объем заводской газ. Полностью заводской краскада туугандар. Бир дагы алмашкан краска болгон детальдары жок. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, авто сүйүүчүлөр. Мынакей көрүп турганыңыздардай ушул автоунааны сатууга койдук. Буюрса автоунаанын өңү белый жемчуг туугандар, көрүп турасыздар. Бир дагы краска болгон детальдары жок. Тегерек четин көрүп турасыздар. Бир кемчилиги бар. Артқы бамперинде мына ушул жери бар. Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Мынакей. Базар баасынан кыйла эле ылдый коебуз. Буюрса видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге баасыны сөз түрдө айтам. Оң жагы боюнча дагы тептегиз. Такси кызматында жүргөн туугандар. Парктрониктер бар, круговой. Задний вид камера бар. Анан бул такси кызматында болгон туугандар. Ветровиктер бар. Үстүнү жасатып коюш керек. Кандай келген болсо ошол бойдон. Растаможка болгон, оформление боло элек. Келиңиздер, бул жакта салон боюнча айтып өтсөм, полный электропакет, блокировка, разблокировка, кожаный сиденья, электропривод менен, асты жагы полупластмассовый резинка болот. Булда антизанос, корректировка фара бар. Оп, бисмилля. Так, круиз-контроль бар, мультироль, өзүнүн оригинал пробеги 216 000 туугандар. Мен бияка сүрөтүн коюп коем, оригинал пробеги. Өзүңүздөр билесиздер, Kia K7, Kia K5, станоктан New Racer такси кызматында жүргөндөр 250-300-350ге чейин жүрөт. Бунун оригинал пробеги 250 000. Состояниясы вообще идеальный туугандар. Жасай турган алдыңкы ходовой жактан аз-маз 4-5 миң сомдук жумуш бар, ошону жасатып бересиздер. Баасыны жакшы кылып түшүп берем. Бул жакта кнопка старт-стоп жок, ключ менен оталат. Двухзонный климат контроль бар, кондиционер бар, мультимедиа бар, Bluetooth менен USB накопитель бар, подзарядка, момундай чөнтөктөрү бар, жогу коюлган. Бул жагында 3 режим, драйв мод, спорт, эко режим, задний вид камера. Задний вид камералары бар, жогу иштейт. Так, подогрев сиденья бар. Подстаканник, состояниялар дагы өтө идеальный туугандар, тап-таза. Сиденьясында дагы жыртылган, тытылган жерлери жок. Мынакей, көрүп турасыздар. Бул арт жагы боюнча. Эми сиздерге азыр багаж жагы боюнча, мотор жагы боюнча көрсөтөйүн. Так, бул арткы салон боюнча. Эшиктердин обшивкалары дагы тап-таза, мындай деревянный вставкалары менен. Бул жагында подлокотник, подстаканник бар, жогу идеальный. Так, бардык заводской герметиптери, заводской меткалары ордунда. Но оң жак жагы боюнча дагы бул машинанын даже запаскасы туугандар коюлган элек. Мынакей. Запаскасы жаңы ойдон. Мынакей, тап-таза. Так. Артында газ. Мотор жагы боюнча көрсөтүп өтөйүн. Мотор жагы дагы тап-таза. Мынакей болттору, оң жак крылосу бир дагы буралган эмес. Мотордун капоттун крышкасы дагы буралган эмес. Мотор жагы тап-таза. Мотор идеальный. Сол жак жагы боюнча дагы болттору буралган эмес, тап-таза. Полностью заводской краскада туугандар. Буюрса видеонун темасына мен WhatsApp номеримди коюп коем. Чала бересиздер, байланышка чыга бересиздер. Бишкек шаарынан жолугуп мен өзүм сиздерге машинени көргөзөм туугандар. Дөңгөлөктөрү дагы состояниясы жакшы. Кышкыга дөңгөлөк аласыздар, оформить этесиздер, только айдайсыздар туугандар. Мына ушундай. Бизге байланышка чыга берсеңиздер болот буюрса.